Биздин мурдун тегерегинде көңдөйчөлөр бар. Анын бири бул гайморит көңдөйчө. Ал көңдөйчө сезгенип калганда гайморит болот. Ал гайморитке көп себептер алып келет. Ал аллергиялык факторлор, сасык тумоо, ринит жана үстүңкү жактын кариес, көптөн бери дарыланбаган кариес тиштер алып келет. Дарылаганы бул консервативдүү жана оперативдүү бар. Гаймориттин түрлөрү бар. Ал деген катаральный гайморит, анан ириңдеп кеткен гайморит бар. Катаральный гайморитти дарыларын деген лороврач жазып бериш керек. Ал деген промывание, антибиотиктер жана мурдун ичин жууганга, аны үй шартында деле дарыласа болот. Ириңдеп кеткен гайморитти буну прокол кылып дарылаш керек. Анткени пациенттин башы ооруйт, дене табы көтөрүлөт, мурдуна жаман жыттар келет, анан мурдун ичинен ириң агып баштайт. Алдын алуу, мен жана айтып келгендей эле, оозундагы тиштердин гигиенасын сакташ керек. Ошо үстүңкү жактын тиштери кариес болсо, анын тамыры чирип баштайт. Тамыры чиресе, ал деген гайморитке алып келет, анткени өкөн жайгашканы жакын. Анан деген мезгилге жараша кийиш керек. Гайморит деген бул күзүндө, кышында, суук учурунда күчөйт. Дагы мурдун гигиенасын сакташ керек. Анан ОРВИ жана сасык тумоо болгондо дарыгалаганын аягына чейин чыгыш керек.